Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Өлкөбүздө дээрлик күн сайын кайсыл бир социалдык объектинин ачылышы, кайсыл бир жолдордун жаңыланып асфальт төшөлгөндөн кийин кайрадан пайдаланууга берилиши, буга чейин сатып алынбаган нерселерден сатып алынышы тууралуу маалыматтар коомчулукка жарыяланып жатат. Муну баарыбыз көрүп, кабардар болуп турабыз. Албетте, Кыргызстан өнүксө экен, тезирээк алдыга жылып, жашоо шарттар жакшырып, мамлекет бутуна туруп кетсе экен деген ар бир патриот адамды бийликтин бул аракеттери кубандырып, демине дем кошуп, келечекке болгон үмүтүн пайда кылып, эми мына чындап эле жакшы жакка өзгөрүп кетет экенбиз деп отурган чагы. Бирок арабызда дагы эле албетте мурдагыдай, мындан 3-4 жыл мурункудай болуп, ар бир иштен кыйкым издеп, жакшылык болсо дагы каны кайнап, кычыланып, чукуланып, нерви чыгып, наразы болуп, эптеп бир окшошсо окшошпосо дагы жаман сөз айтып калайын, эптеп бир жерине кыпчылып, бир ооз болсо дагы негатив сүйлөп калайын деген мекендештерибиз дагы жок эмес. Бирок алардын катары суюлуп, кол менен санай турган эле деңгээлде азайып калышканы дагы баарыбызга байкалып калды. Андай эч нерсеге макул эместердин ана башчыларынын бири эч качан тагдырына, жашоосуна ыраазы болбогон, отурса турса айланасына заарын чачып, өзүнүн айланасына өзүнө окшогондорду чогултуп, жашоосуна нааразылардын тобун жетектеп жүргөн киши да бүгүн өзү менен өзү болуп, ага Кудай тарабынан буйрулуп, шайлоочулар тарабынан берилген депутаттык мандатты да кыйратып, элдин өлкөнүн кызыкчылыгына, пайдасына колдоно албай, күн сайын ал нерсени сүйлөп, жакшылык болушуна умтулбай эле өзүнүн баягы сүйгөн жолуна түшүп алып, күнү түнү куру сөз, куру доомат, популисттик жалган жасалма көрүнүштөр менен элдердин башын айлантууга ынтызар болуп жүрүп, мандатынан да ажырап, депутат катары кызмат кылуу тагдырына да өз колдору менен балта чапканына күбө болдук. Албетте, ар ким өзү үчүн өзү жооп берет. Аткарылып жаткан ийгиликтүү иштерге кол чаап, эл катары сүйүнүп, ыраазы болуп, дагы алдыга талаптарды коюп, жакшылыкка умтула албай, ичинен күйүп, өрттөнүп, кантип эле ушул эки дос ушунча нерсени жасап салат? Неге булар мындай кылышы керек эле? Неге булар ушунча проблемаларды чечип атат? Булардын эл алдындагы кадыры мына ушинтип күн сайын көтөрүлүп кете береби? Неге буларды элдер жаман көрбөй жатат? Неге булар ийгиликтерге жетип атат деп түнү бою уктай албай, жан дүйнөсү жабыркап жаткан, өзүн баарынан акылдуу сезген, баарын билүүчү, өзүнөн башканын баарын сабатсыз, жөндөмсүз, эч нерсеге башы жетпеген деп эсептеген айрым мекендештерибизге болсо сабырдуулук гана тилеш керек болуп калды. Көбүрөөк жалгыз калып, айлана чөйрөнү жакшылап карап, ой жүгүртүп, эл аралап көрүп, элдин маанайын карап чыгып, аткарылып жаткан иштерге баам салып, анан жакшылап өзүңүзгө өзүңүз суроолорду берип, тынчтанып, жүрөктү кенен коюп, Кыргызстаныбыз үчүн сиз деле жок дегенде жаныңызды кыйнап, сизди ичиңизден жеп аткан кара ойлоруңуздан арылууга аракет кылып көрсөңүз, балким жеңилдеп, көзүңүз жамандыктан башка дагы жакшы нерселер бар экенин көрүп, жүрөгүңүз тынчтанып, оозуңуздан бир-эки ооз болсо дагы реалдуу, чын сөздөр чыгып баштаса керек. Ошол сиздин Кыргызстанга жасаган жакшылыгыңыз болуп калат беле. Албетте, Кыргызстанда баары жыргап, идеалдуу болуп кете элек. Дагы эле көзү тойбой уурдап аткан уурулар, дагы эле жаны тынбай аздыр көптүр кызматка ээ болгондор тырышып, оозуна арам тамакты болушунча сугунуп алууга аракет кылып жатканы чындык. Жөн эле адамдарды өзүнүн кулундай көрүп, тоготпой, мамлекет берген кызматты атасынан мурастап алгандай болуп, элди статусуна карап мамиле кылып, тааныш билиши барларга өзгөчө, тааныш билиши жокторго өзүнчө, акчасы барларга башкача, акчасы жокторго башкача мамиле кылып, орто жолдо өлкө жетекчилигине түздөн түз терс көз караштарды жаратып жаткан уятсыз бети жок жетекчилер дагы, жөнөкөй кызматкерлер дагы аз эмес. УКМК күн сайын кимдерди гана кармап, кимдерди гана тарбияга чакырып жаткан жок. Бирок Кыргызстаныбыз кичинекей болгону менен ууру кескилер ушунчалык көп экенин көрүп таң каласың. 4 жылдан бери же бул уурулар түгөнбөдү, же ОПГлардын кланы түгөнбөдү. Кармап келип, мойнуна илчүсүн илип, кутуртуп аткан акчасын мамлекетке алып, жазалашуусун жазалап, мээсин тазалаш керектерин тазалап, болду эми жөн жүргүн деп чыгарып койсо, кайра эле башкасы так ошондой иштерди жасап, кыскасы булар бири-бирин көрүп деле токтоно албай жатышат окшойт. Демек, генерал-полковник Камчыбек Кыдыршаевич айткан экинчи этапты эртерээк баштап, камап, өзүнө келтирип кайра кое бербестен эми биротоло катуураак чара көрүү этабына өтүүдөн башка жол жок окшойт. Башталган иш аягына чыгарылып, жакынкы аралыкта бул жагдайлар дагы катаалдашып, эл ичинде айтылып жаткан кармалганы менен эртең эле чыгып кетет. Ошон үчүн булар жаман ишин токтотпой атат деген сыяктуу көз караштарга дагы чекит коюлары талассыз. Эмнеси болсо дагы аз сандагы элибиздин ырыскысына кол салбастан, жеке ишкерлерди баса калып, мойнуна негизсиз эле миллиондорду илип,
bankrot kılıp, mamleketke akça taap kelip atam dep жетекчилерге жагыныш үчүн шайтандан ашып өтүп элдин кыжырына тийбестен, адилеттүү болуп, мыйзамды сыйлап, өлкө жетекчилигин элге жаман көрсөтпөстөн, жети өлчөп бир кесип кызмат кыла турган мезгилде иштеп жатышканын унутушпаса болгону. Башка элдерди билбесек да Кыргыз элине, Кыргызстан элине эң биринчи кезекте адилеттүүлүк болушу зарыл экенин, эгер андай болбосо, акыбети эч качан жакшылык менен аяктабашын ар бирибиз жакшы билебиз жана муну унутуп калууга мүмкүн эмес. Андыктан өлкө жетекчилигинин, мамлекеттик бийликтин атынан элге ар кандай кызмат көрсөтүп жаткандан кийин, жеке керт башын эмес, жеке амбициясын эмес, биринчи кезекте мамлекетти ойлоо зарылчылыгы бар. Анткени элдин алдына бир опер кызматкер келип сүйлөйбү, же бир медайым чыгып сүйлөйбү, ГАИ кызматкери чыгып сүйлөйбү, мэриянын же айыл өкмөттүн кызматкери чыгып сүйлөйбү, кайсыл мамлекеттик органда иштеген адам болбосун, муну элибиз бийлик сүйлөп жаткандай, өлкө жетекчилиги ушинтип айтып аткандай кабыл алары талассыз. Демек, элдерге барып алып эле кайдагы бир мыйзамсыз болбогон нерселер үчүн же өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эле туруп алып, бул шефтин буйругу, бул Баланчаевдин көзөмөлүндө жогору жактан ушундай команда болду деп эле урдура бербестен, бир аз акылдуураак болууга кантип болбосун. Жогору жак силердин мынтип жашап атканыңарды эртели кеч билип, тобоңорго таянтаарына албетте шек жок деңизчи. Ушундай шартта иш алып барып жатылган чакта жалпы кыргыз элибиз ынтымакта болуп, интернетте чыгып аткан ар нерсеге ишенип, кыжалат болуп, кабатырга түшүп, жалган жашыктын баарын жүрөккө жакын кабыл алып, орунсуз эле бирөөлөрдү жаман көрүп, же бирөөлөрдү жакшы көрүп алып, бөлүнүп, жарылып, тарап-тарап болуп айтышып, сөгүшүп, сен анын адамы, мен мунун адамы болбостон, бир мамлекет үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн ар бирибиз жашыбызда, карыбызда, колубуздан келишинче салымыбызды кошуп турганыбыз албетте туура болот эмеспи. Бардык багыттарда акырындап чоң жакшылыктарга, ийгиликтерге жетишип, ата журтубуз, Кыргызстаныбыз дагы бир күн келип, дүйнөнүн эң алдыңкы өнүккөн, адам укуктары толугу менен сыйланган, эли бай, кедей болуп бөлүнбөгөн, карылар үйү, балдар үйү деген жерлери жок, эли ток, билимдүү, илимдүү, ыймандуу, дени сак, акылдуу, ынтымактуу, күчтүү болгон деңгээлге жараткан өзү жеткирет деп ишенебиз. Баарыбыз биргеликте аракет кылып, арабыздагы ууруларды, өпкөсүн колтуктап жерге батпай аткандарды, күнүгө 10 жолу маскасын алмаштырып күн көрүп аткан, бийлик кызмат үчүн эч ак эле өзүн сатып бүткөн адам сымалдарды, кычыланып, ынтымакты ыдыраткысы келип, колу кычышып тургандарды тыйып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып турсак, баарына шүгүр кылып, жогуна сабыр кылып, аракетибизди токтотпой турсак, Кудай Таалам баарын өз ордуна коюп, өлкөбүздү эң мыкты кылып өзгөртүп берерине ишенебиз. Өлкө жетекчилиги бүгүнкү күндө көрүп жаткан аракеттерине кол кабыш кылып, жакшы сөзүбүз менен, ак батабыз менен колубуздан келишинче жардам, дем күч берип турсак, аксакалдарыбыз акылын айтып, жаштарыбыз күч болуп турсак, буюрса баары жакшы болору талашсыз. Интернетте отуруп алып, зеригип эле ойду тоону жазып, билип билбей эле андай экен го, мындай экен го, антип кетти, мынтип кетти деп ушак айың менен өз убактыбызды, өмүрүбүздү өткөрүп, эртең анан бирөө келип жалган сөздөрүң үчүн жоопко тартамын десе, ыйламсырап, балдарым бар, ата-энем бар, ооруп калдым, өлгөнү калдым деп элдин сезимине ойногондун дагы кереги жок. Бирөөнү орунсуз эле шыбап жазып алып, анан астына 100-200 адам лайк басып, 50-60 адам ой молодец, сен күчтүүсүң деп жазып койсо, ол угуп, мен кыйын экенмин, президент эле болуп алсам болчудай деп, мага эч ким тие албайт, камаса ушунча эл журт чыгып мени митинг кылып жүрүп куткарып алат, түрмөдөн баатыр болуп чыгамын деп куру кыялдарга азгырылбастан, жөн эле түз болуп жашооңузду уланта бергениңиз оң. Анткени сизге бир нерсе болсо, Facebook же Instagramдагы бир дагы адам сиз үчүн эч жерге барбайт дагы, эч нерсе кылбайт дагы. Анын өзүнүн жашоосу бар. Сиз камалып кете бересиз, а сизге класс басып, комментарий жазгандар болсо, дагы башкага класс басып, комментарий жазып жүрө беришет. 1-2 күн баланчага боштондук, түкүнчүгө боштондук деп коюшу мүмкүн, а бирок проблеманын баарын сиз өзүңүз чечишиңиз керек болуп калат. Чакырыктар үчүн, жалган маалыматтар үчүн, негизсиз каралоолор үчүн жоопту сиз беришиңиз керек болуп калат. Андыктан айрыкча Facebook эйфориясына кирип алуудан сактанып, а эгер кирип алган болсоңуз, анда мүмкүн болушунча тезирээк өзүңүзгө келүүгө аракет кылсаңыз, өзүңүз үчүн жакшылык кылган болосуз. Саламатта калыңыз.